Saçıma ак түшүптүр достор. Түшкөндө дагы аябай көп түшүптүр да. Бүгүн чач алдырып атып, эмнени эстедим? Адашпасам, Абубакир Сыддык разиаллаху анху бир күнү бир адамга акча берип, мага кыяматты эстеп турасың дейткен да. Бир айда бир келип, Абубакир, Абдукадыр, паланчы, кыямат бар, акыретке даярдан. Анан бул адам менен бир канча жыл ушинтип эстетип, бир күнү келгенде Абубакир Сыддык айтат экен да: "Сага чоң рахмат, бирок мындан кийин келип мага кыяматты, акыретти эстетишиң шарт эмес" деп. Эмнеге Абубакир эстетип атпадымбы? Акыретти эстетишим кереги жокпу эми десе, эми чачым ак түштү. Эми сен бир айда бир эстетип аткан болсоң, мени күн сайын Аллах Тааланы акыретти эстете турган, кыяматты эстете турган мына ушул чачтарым ак түштү деп. Ошону эстеп сиздерге да өзүм айтайын атам. Негизи бул ак чач Аллах Тааланын берген бул ырайымы да. Ак чач баарына эле түшө бербейт. Кимдир ак чачка түшпөй эле өтүп кетет. Бирок бул алсыздык эмес. Бул балким эскертүү, акырет жакынатат. Жакшы иштер кылып кал, жакшы амалдар кылып кал, жумшак бол, сылык бол. Бул бизге кыяматты эстете турган нерсе. Барган сайын Аллах Таалага жакынатабыз. Ак чачыбыз күндө бир көзгө караганда бизге кыяматты, акыретти эстете турган нерсе. Жакшы амалдарды кылып, Аллах Тааланын жанына жарык жүз менен барышыбызга насип кылсын. Ак чач түшкөндөр кап болбоңуздар, балким сүйүнүңүздөр. Иншалла Аллах Таалага бир кадам жакындап калдык. Видеону ак чач түшүп, жүрөгү сыгылып аткан достор жөнөтүп коюңуздар. Иншалла бул деле Аллах Тааланын берген бизге берекеси. Көрүшкүчө аман болуңуздар.